Ассаламу алейкум туугандар. Ленинск айылынан ушул үй сатылат. Видеону акырына чейин күзөтүп барыңыздар. Азыр сиздерге келүү жолун көргөзөм. Дагы бир жолу ассаламу алейкум туугандар. Мен бүгүн Бишкек шаарынын түндүк тарабы Ленинск айылында турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Алмайдинге көчөсүнүн боюнда Ленинск айылынын башталышында турам. Бир аз эле өйдө тарапка бассаңыздар, Объездной жана Алмайдинге көчөсүнүн кесилишине жетип барасыздар. Ал жерде Объезднойдун круговойу жайгашкан туугандар. Түз барсаңыздар Аламидин базарына, батышты карай 2 километрде барсаңыздар Дордой базарына жетип бара аласыздар. Чыгышты карай кетсеңиздер Ысык көлгө карап кетесиздер туугандар. Анан ушул эле жерде бир жаңы базар ачылат деген сөздөр бар. Мына көрүп турганыңыздар ошол жаңы базар. Аталышы эмне болот, өзү эмне базар болот? Комментарийге жазып кетиңиздер билгендер. Сатылуучу үйгө Объезднойдон түндүктү карай Алмайдинге көчөсү менен 400 метрдей басып келсеңиздер, О мобилдик операторунун баннерин көрө аласыздар. Ушул жерден эле сол тарапты караганыңыздарда мындай көрүп турганыңыздардай көчө жайгашкан. Аталышы эмне экенин мен да билбедим туугандар. Ушул жерден батышты карай 500 метрдей басканыңыздарда оң тарапты карап барсаңыздар Речная көчөсүнө жетесиздер. Биздин сатылуучу үй Речная көчөсү 3-чү үй болуп калат дареге. Видеого лайктан басып, өз оюңузду комментарийге жазып, колдоп турабыз туугандар. Азыр видеонун жүрүшүндө сиздерге калган маалыматтарды берем. 500 метрдей батышты карай басып келсеңиздер, могул шифры кызыл үйдү көрөсүздөр. Ушул үйдөн оң тарапка карап кайрылсаңыздар, сиздер Речная көчөсүнө түшкөн болосуздар туугандар. Биздин үй ушул жерден дагы 100 метрдей басып барганда жайгашкан оң тарапта. Мен сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туугандар. Дагы бир жолу эскерте кетейин. Үйдүн адреси Речная көчөсү 3-чү үй. Бул көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Тегеренте блок менен тосулган. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулуптур. Эми бул сатылуучу үйгө жакын жерде мектеп, садик, мечиттер бар экен. Бул айылда өзү мектеби бар туугандар. Анан свет бар, суу деле бар. Газ бул жака келген, кошуналарда бар экен, бирок сиз үйгө киргизип алышыңыз керек. Эми анан ары короосуна кирейин. Жердин аянты 11 сотук туугандар. Мына бул алды тарабынан көрүнүшү. Жердин аянты 11 сотук. 5 сотугунун кызыл китеби өзүнчө, документтери өзүнчө. 6 сотугунун дагы документтери, кызыл китеби өзүнчө экен. Бирок үй сатуучу үйдүн ээсинин атында экен туугандар. Кааласаңыздар 6 сотук жерин деле өзүнчө сатып алсаңыздар болот. Эми үй жөнүндө айтсак, үй бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Узун туурасы 11ге 9 экен. Анан могул жерде прихожкасы кийинирээк кошулуптур. Ал блок менен бүтүрүлгөн. Калган үй толук түрдө бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн туугандар. Өйдө тарабы мансард тибинде салынты, бирок ал жагы толук түрдө бүтө элек. Ремонтко муктаж өйдө тарабы. Эми документ боюнча айтсак, кызыл китеп, техпаспорт баары бар туугандар. Дагы бир жолу эскерте кетейин. 11 сотук жердин 5 сотугунун кызыл китеби өзүнчө, анан 6 сотугунун кызыл китеби өзүнчө. Бирок ушул үйдүн ээсинин атында. Эми үйдүн ички тараптарын сиздерге көргөзөйүн. Киргенде эле мына ушундай прихожка. Андан ары сол тарап киргенде кухня жайгашыптыр. Узун туурасы 3,5 га 5 экен. Ички тарабыга раковина орнотулуптур туугандар. Суу да чыгарылыптыр. Эми андан ары ушул эле кухнянан оң тарапка карап кайрылганда коридор. Ошол коридордон биз залга, анан детский бөлмөгө жана спальнийге өтүп кете алат экенбиз. Биринчи эле болуп сиздерге детский бөлмөнү көргөзөйүн. Мына ушундай көрүнүштө. Узун туурасы 3,5 га 4 экен туугандар. Батыш тараптан бир чоң терезе орнотулуптур. Пол болсо ылдый тарабынан утуп этилип, өйдө тарабына стяжка куюлган туугандар. Сиздер жыгачтан болгон пол же болбосо ламинат салып алсаңыздар болот. Андан ары кайра эле коридорго чыгып, түзөлүп өткөндө зал жайгашкан. Узун туурасы 3,5 га 5 экен туугандар. Батыш тараптан бир чоң жыгачтан болгон терезе орнотулуптур. Дуалдары шпаклевка экен. Пол болсо стяжка куюлган.
ылдый тарабынан өтүп кетилген туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Ушул эле залдан түзөлүп өтсөк, бул жакта дагы бир спальный бөлмө жайгашкан. Узун туурасы 3-кө 3,5 экен туугандар. Чыгыш тараптан бир чоң терезе орнотулуп тур. Мынакей, андан ары кайра эле залга чыгып, андан коридорго чыгып, оң тарапка кайрылганда биздин эң акыркы бөлмө, спальный бөлмө жайгашкан. Узун туурасы 3,5 экен. Чыгыш тараптан бир чоң терезе орнотулган. Пол, стяжка, потолок. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Мынакей. Эми андан ары короосуна чыгып, сиздерге короосун көргөзөйүн да баасын айтайын, туугандар. Мен кайра эле үйдүн короосундамын, туугандар. Бул жакта алды тарабында сиздерге көргөзө кетейин. 11 сотук жер, туугандар. Бул жакта черешня багы, жаңак багы дагы, арча дарактары дагы кандайдыр дарактар бар экен. Эң бурчуда үйдүн тышкы тараптагы туалети жайгашкан. Үйдүн тегереги блок менен тосулган, туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Бул жакта да алмабактар бар экен, пока кичинекей. Берип баштаган болуш керек, бирок кичинекей экен. Айта кетчү нерсе, туугандар. Үйдүн бүткөн жылы 2005. 2005-жылы үй бүтүрүлгөн. Эми арткы тараптарында көргөзөйүн, тегеренте, анан баасын айтайын, туугандар. Кудайга жыгылып түшөйүн дедим. Бул үйдүн баасына $32,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот, туугандар. Эсин номерин экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына үйдүн баш тарабында өрүк багы, өрүк бактары экен, көп эле өрүк бар экен. Арты тарабында ушунча дагы ашыкча жер калган. Мына. Бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү. Туугандар, баасына $32,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан бизде Instagram жана TikTok баракчалары бар. Аларды деле базар жокто издеңиздер. Анан кандайдыр бир сунуш же болбосо, оюңуздар болсо, видеонун комментарийсе жазыңыздар. Анан TikTokто деле ар бир күн сайын саат 10:30 Бишкек сааты менен эфирде болом, туугандар. Ошол жактан дагы жазып өз оюңуздарды айтсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.